حليت الحياة، يلي وحدت الإله، يلي كنت ولم تزل ضوء النجاة. خير خلق الله يا طه، دنيا من غيرك متاهة. قلت رب الدنيا واحد نعبده عمن سواه. يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله، محمد يا ابن عبد الله. يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك، نورت فيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها. رحمة للعالمين محمد، كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله، يا رسول الله. محمد يا ابن عبد الله، يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله. يا ابن عبد الله. Allah'ımdın salamı jana salavаты Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun. Allah'ım, salavat aytуу menen жүрөктөрүбүздү Peygamberga болгон сүйүүгө толтур. Пил окуясынан 50-55 күн өткөн соң, аламдардын мырзасы sallallahu aleyhi ve sellem жарык дүйнөгө келди. Ал төрөлгөн күнү бүткүл алам нурга толуп, кубанычка бөлөндү. Ал Роббил Аввал айынын 12-нчи түнү дүйшөмбүдө жарык дүйнөгө келди. Андан ары эмне болду? Чогуу көрөлү. Ey kalayık! Ey kalayık kal! Suyuncu! Bul tünü Ahmet töröldü! Ahmet! Labbayk Allahumma labbayk. Кара өзгөйлөрдөн үйүңдү сактап калдың. Арабтардын шаанын көтөрдүң. Сен кудуреттүү күч ээзисиң. О атаке, атаке. Амина көз чарды. Уул төрөдү. Бүт тараптан толук. Аябай сулуу бала экен. Эсиңдеби Абу Талип? Йеменден уккан бир кабар жөнүндө айткан элем. Айтыштарынча, пайгамбар биз тараптагы элдерден чыгат экен. Сизге белгилүү болгондой, Сайфу бин Язан Йеменди колго алганда, Жақынырақ кел, Құрайыштың башчысы.
Жақын кел. Хашбаштарды жеңген жеңіш үшін құттықтау үшін келдік. Тихамада бир өтөрөлөт. Анын мүлкү жана орду кыямат күнүнө чейин уланат. Ошол киши пайгамбар болот. Бир аз убакыттан кийин атасы каза болот. Ошондо аны чоң атасы жана абасы карамагына алат. Анын эмне тиешеси бар? Ал сенин урпаңдан чыгат, эй Абдулмутталип. Падыша жөөттөрдөн өзгөчө анын коомунан аябай сактанып, кооптонуп калган эле. Бирок Каабанын Раббиси сактоочу жана коргоочу. Авамдын баласын жакшы кара. Мен аны макталган, мактоого татыктуу же Мухаммад деп атадым. Ал асман, жерде макталган киши болсун. Мухаммад. Аллах күбө. Абдулла менин эң сүйүктүү. Бир боору меним эле. Заттуу Амина наристе төрөлгөн учурда андан бир нур чыгып, Шам жергесине чейин жеткендигин айтты. Буюрса бул наристе кут берекелүү бала болот. Ал жыпар-жыттуу атыр жыттанат. Бир аз сабыр кыл, Халима. Бул абалдан да кутулабыз. Бир жылдан бери абалыбыз ушул. Жада калса, бул төбөбүз соо эмес. Ал да аксак. Байкуш балам. Жүрө кой Меккеге. Тезирээк баралы. Эй саат урусунан келген аял. Мен Халимамын. Абу Дуайттын кызы. Бул жетим неберемди сага бакканга берейин дедим эле. Бул жетимди эмне кылат элем? Өз балам ачкалыктан чыркырап жатканда. О Кудайым-ай. Эмне кылсам экен? Балким бирге ушул балада болуп жүрбөсүн. Эй Харис. Эмне болду, Халима? Бул бала мага абдан жакты. Ал эмген сайын сүтүмө береке болуп, ал да бала болсо сүткө тоюп жатышат. Бул кандай гана жакшылык, бул кандай гана береке. Бул наристе чындыгында береке чакырган бала экен. Мындан башкасы керек эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Халиманын үй бүлөсүнө береке алып келди. Анын себебинен Халима жана Харистин үйүндө токчулук орун алды. Алардын малдары сүттүү, майлуу болуп, балдары ачкачылыкты эстен чыгарышты. Албетте бул пайгамбарыбыздын себебинен болчу. Ошентип Халиманын бүлөсү кайтаарда баарынан ашып жөнөштү.
Халима, бул улооңо кайдан жин кирди? Меккеден келе жаткан Мухаммаддын берекети бул. Көзүңөрдү тарткыла, көз тийбесин. Көз тийбесин наристеме. Эмне болду сага, Харис? Карачы, Мухаммаддын жашы 2ге да чыгып калды. Сен эмне, Мухаммадды энеси Аминага кайтарып, мени андан ажыраткың барбы? Аллах күбө. Сенден ажыраткым келбейт. Бирок ата-энесинин акысын да унутпашыбыз керек. Сүйүктүү Мухаммедим. Арадан 2 жыл өттү. Сени өзүмдөн да жакшы көрөт элем. Сен дагы эле алыстасың. Сүйүктүү наристем. Сагыныч мени алсыратып жатат. Берекелүү көзүңдү сагындым. Сагынычка туруштук бере албайм, каралдым. Абдул-Муталиптин кызматкери сагынычтан бир жакта, сүт эне Халима айрылуудан бир жакта ыйлап жатышты. Эч бир жанга окшошпогон нурдуу наристе Мухаммад жашы 2ге жете электе эле акылдуулук, зээндүүлүк сыяктуу белгилери менен башка балдардан өзгөчө эле. О Амина, Меккенин бул ысыгында Мухаммед кыйналып калат. Аны мага дагы бир жолу калтырсаң. Эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Халиманын колунда дагы бир канча убакытка чейин калмай болду. О атаке, о апаке. Көчөдө балдар менен ойноп жүрсөк, эмчектеш агам Мухаммадды 2 ак кийимчен кишилер кармап, көкүрөгүн ачып, союп салышты. Сага эмне болду, балам? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аппак кийимчен 2 киши келип, анын көкүрөгүн сойгонун, бир нерсени алып салышканын жана ал эмне экенин билбестигин айтты. لا أدري ما هو. Эй Халима, бул балага бир жамандык болушунан корком. Бул жөнүндө туугандарына кабар бериш керек. Халиманын шашып ушуп келгенине таң калган Амина Халимага: "Сени бул жерге кандай шамал учурду? Үйүңдөгүлөргө аябай экят элең" деди. Сүт эне Халима пайгамбарыбыздын энесине болгон окуяны айтып берүүдөн чочулап турду жана араң айтты. Мен шайтандын азгыруусунан корктум. Оба эй башчым Абдул-Муталип. Бүгүнкү күн кандай гана керемет. Небереңиз менин жанымда жүрөт. Жашы 4кө чыкканда араң кайтты. Негизгиси аны менен береке келди. Буюрса Алтай экелерине Язип ибн Наджарга Ясрибке жолго чыгат. Нурду балакай эмеле келсе, ал дагы башка жакка аттанат турбайбы? Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бүткүл жашоосу эмгекке, мужиза кереметтерге жана башка кызыктуу окуяларга бай. Бул апасы менен жолго чыккан эң акыркы сапар экенин кайдан билсин? Аттиң. Бул сапарда апасы Мекке жана Мадинанын так ортосунда
тагыраагы Абуа деген жерде кайтыш болот. Кандай гана кайгылуу данышманым. Аллахтын пайгамбарга бергендерине таң калам. Атасы Абдулла Шамдан келе жатып, катыл ооруп калды да каза болду. Ооба, апасы да дүйнөдөн кайтты. Ошентип атасы анын артынан эле апасы каза болду да атасынын жанына коюлду. رحبنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا رحبنا المختوم غالي وحبك مالينا كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط نادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا وصلت رسالتك يا نبي